Ошентип 2 жумага созулган парламент төрагасынын шайлоо соңуна чыкты. Анда СДПК фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков жогорку кеңештин төрагасы болуп шайланды. Депутаттардын 88 анын талапкерлигин жактап добуш беришти. Ал эми Өнүгүү Прогресс фракциясы көрсөткөн Исхак Масалиевке 26 добуш берилди. Жаңы шайланган төраганын талапкерлигин СДПК, Атамекен, Кыргызстан, Республика Ата журт фракциялары көрсөтүшкөн. Эскерте кетсек, 2016 жылдын 13 апрелинде жогорку кеңештин мурдагы төрагасы өз ыктыяры менен ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда тапшырып берген. Ага байланыштуу 20 апрелдеги шайлоо жыйынтыгында Кыргызстан фракциясынын лидери Канатбек Исаев 51 добушка, Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев 51 добушка ээ болуп, экөө тең чыгып калып, жаңы талапкер менен жаңы шайлоо өткөрүү чечими кабыл алынган. Спикерди тандоо жашырын добуш берүү аркылуу өттү. Добуш берүүнүн артыкчылыгын камсыздоо үчүн 12 депутаттан турган эсептөө комиссиясы түзүлдү. Талапкер Исхак Масалиев шайлоо ачык өткөндүгүн билдирди. Биз терең талкуулап туруп, урматтуу Чыныбай Кунучка бир жумадан бери бирде фракция атандаш чыгарбаганына туура эмес таптык. Себеби жогорку кеңеш бул демократиянын эң негизги булагы деп койсок болот. Башаты болот деп койсок болот. Ошондуктан эгерде атандаш жок шайлоо болсо, бул шайлоо деле болбой калат да. Парламент депутаттарынын 80% колдоп берген жаңы төрага Чыныбай Турсунбековдун таржымалына кайрылсак. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков 1960 жылы 15 октябрда Нарын облусунун Нарын районуна караштуу Жамбулак айылында төрөлгөн. Жогорку билимдүү, филология илимдеринин кандидаты. 90-жылдары Кыргызстандын билим берүү министрлигинин Түркиядагы өкүлү, Азаттык радиосунун Түркиядагы кабарчысы, Түркиянын Тышкы иштер министрлигинин алдындагы Өнүгүү агенттигинин Кыргызстан боюнча адиси өңдүү иштерди аркалаган. Ишкердик менен 1994 жылдан алектене баштаган. 1997-2010 жылдары Акун, Бишкек ун комбинаты, Кереге акционердик коомдорун башкарып, Кыргызстан ишкерлер биримдигинин президенти, Кыргызстан-Түркия ишкерлер кеңешине тең төрага болуп турган. 2010 жылы октябрдагы шайлоодо жогорку кеңешке Алмазбек Атамбаев негиздеген КСДПнын тизмеси аркылуу келген. 2014 жылкы декларациясында көрсөтүлгөнгө караганда саясатчы бул жылы 11,5 миллион сом киреше тапкан. Туугандары 7 батирге, жер тилкесине, 3 имаратка, 6 компаниядан үлүштөргө ээлик кылышат. Андан сырткары Бишкек арак ликер заводун, азыр Капитал банк деп аталган мурдагы Акыл Инвестбанк ачык акционердик коомун сатып алган. Үй бүлөлүү, 3 баланын атасы. Парламенттин төрагасы Чыныбай Турсунбеков өз программасындагы артыкчылыктуу багыттарга көбүрөөк басым жасаарын белгиледи. Ал бизнес чөйрөсүнө шарт түзүү менен өлкөнүн туруктуулугун камсыз кылуу, кезектеги жергиликтүү жана президенттик шайлоолорду таза өткөрүү болуп эсептелинет. Туруктуулукту сактоонун чоң ролу турат. Эгерде биз жакындап келаткан жергиликтүү шайлоолорду, дал ушул биздин парламентке үчүн чабылган жолдордогу таза өткөрө алсак, эгерде биз кийинки жылы өтө турган президенттик шайлоону таза өткөрө алсак, ал биздин Кыргызстандын туруктуулугу үчүн парламент тарабынан жасалган чоң кадам болуп калат. Андан сырткары жаңы шайланган төрага Чыныбай Турсунбеков кабыл алынып жаткан мыйзамдардын сапатына көбүрөөк көңүл бурарын билдирди. Анткени жүздөгөн кабыл алынып жаткан мыйзамдар турмуш көрсөткөндөй көп учурда иштебей калып жатат. Анан экинчи, үчүнчү окуяга өзгөчө экинчи окуя келгенден баштап баягы нерсенин баары түшүп өзгөрүп отуруп, мурдакы мыйзамдардан дагы начар болуп, же ошолордон эч айырмасы жок мыйзамдар кабыл алынып калып атат. Процессти катуулап, бекемдеп объективдүү жүргүзүүнүн натыйжасында ишке ашыш керек. Жыйындын соңунда көпчүлүк добуш менен шайланган Чыныбай Турсунбеков маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө интервью берди. Анда жаңы төраганын журналисттер үчүн ачык болом деген убадасы берилди. Бул ишенимди көргөзгөндөрдүн баарына мен ыраазычылыгымды билдирем. Сиздерге дагы ушундай активдүү катышып, парламенттеги төраганын шайлоосу таза өтүш үчүн чоң салым кошконуңуздар үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Силер үчүн ар дайым эшигим ачык.